Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузду жакшы нукка өзгөртүүнү кааласаңыз, анда адам өзүнүн ички туюмунан башташ керек деп айтат экен. Андыктан биз дагы сиздерге ушул жаатта мүмкүн болушунча жардам берелик дедик. Ал үчүн атайын биз адисибизди мейманга чакырган болчубуз. Эгерде сиздер дагы мына ушул кванттык психология тууралуу кызыккан болсоңуз, экранга жакыныраак олтуруңуздар. Бизде атайын адисибиз бар, кванттык психолог Ызаткан Жусупова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мамнутаңыз менен. Рахмат. Сизди ушул студиябыздан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Анткени көптөн көп сиз менен маектешүүнү, сизди эл алдына ошо биздин телекөрөрмандарыбызга алып чыгууну каалап жатканбыз. Мен да сиздерге ыраазычылык билдирем. Мен да болушунча бүгүн сиздерге пайдалуу болгонго аракет кылам. Ыраазычылык. Биздин эле аң сезимибизде дейбизби, же болбосо биз көнүп калган эле психолог же болбосо психология сөзүнө эле көнүп калбадыкпы? Ал эми башына кванттык сөзүн кошуу биз үчүн дагы бир суроолорду туудурат да. Не болгон? Бул психология деген эмне? Бул кванттык деген сыяктуу сөздөр, бир жалпы жоонунан маалымат берип койсоңуз. Кванттык психология тууралуу, Рахмат. Кванттык психология деген бул жөнөкөй психологиядан айырмасы бул бир аз тереңирээк болот экен. Адамдардын жашоосунда биз күнүмдүк жашап жаткан жашообузда биз ойлойт экенбиз да, биздин бүгүнкү жашообуз бүгүн эле калып кете берет депчи. Көрсө биздин кванттык поле деген ар бир адамдын кванттык полеси болот экен дагы. Биздин бүгүнкү жашап жаткан жашообуз биздин именно ошол кванттык полебиздеги ар түрдүү маалыматтардан, кванттык полебиздеги программалардан көз каранды болот экен. Ал эми кванттык поле деген эмне деп айта турган болсок, бул биздин ар бир адамдын өзүнүн биз мисалы төрөлгөндөн баштап ушул күнгө чейинки биздин жашап жаткан мисалы жашообуз бар, туурабы? Ал бир какой-то бир нерсеге сакталыш керек, мындайча айтканда, компьютерде жана флешка деп коет, сакталыш керек. Ошол сыяктуу эле биз ойлойбуз да, биздин мээбизге сакталат деп. Көрсө кванттык биздин Кудайымдан берген атайын бир кванттык поле болот экен, энергетикалык поле деп койсок болот. Биздин күнүмдүк жашап жаткан жашообуздун баардыгы 24 саат бою, жумасына 7 күн, бир ай, канча, мисалы мен 42 жашка чыксам, 42 жаштагы ар бир минута, секундадагы баардык маалыматтар сакталып кванттык поледе сакталып калат экен дагы. Анан менин негизги жашоомдогу 5 жашка чейинки жашоом шаблон, калганы ошонун уландысы болуп кете берет экен. Анан мен азыркы бүгүнкү жашап жаткан жашоом бул менин ошол кванттык полемдеги маалыматтардын негизинде жашап жаткан уландысы болот экен. Анда баягы айтып коет эмеспи, мурун кичинекей чагыңда эгерде да ушундай эгерде бир маалыматтар болсо, азыркы учурда ал маалымат саган келип, анан сен жашооң ушундай болуп атат деген сыяктуу, же болбосо мурун таарынычың бар болсо, же мурун абдан жакшы жүрсөң деген сыяктуу ошо мурунку кичинекей чагыңдан байланышып азыркы жашообуз түзүлөбү же кандай? Мындай экен да, биздин именно кванттык поленин азыр аябай мындай белгилүү болуп атканын себеби биздин негизги жашообуздун шаблону бул биздин апабыздын ичине келгенден баштап эле, даже 0 эмес, апабыздын ичине келгенден баштап уже бизде сезимдер иштеп баштайт экен. Анан 5 жашка чейин, ушул 5 жашта с 0 до 5 да биздин жашообуздун шаблону түзүлөт экен. Ошол моментте биз ата-энебизден кандай сөздөрдү укканбыз. Мисалы биз апабыздын ичинде жүргөндө ата-энебиз бири-бирине кандай мамиле жасаган. Апабыз бизди кыз деп күткөн, уул деп күткөн. Жана биз төрөлгөндө бизге кандай мамиле жасашкан, жана биздике кандай тарбия берген, эркелеткен, көңүл бурган эмес, ата-энеде мисалы көп балдар болгон, көңүл бурулган эмес, каалаганын сатып берген эмес, каалаганын жасап берген эмес. Ошонун баардыгы 5 жашка чейин курулуп, анан 5 жаштан кийин анан азыркы жашообузга келдик. Мисалы кылып айта кетсем, мен мисалы азыркы жашоомдо көптөгөн алдыма койгон максаттарым бар да. Көпчүлүк айтышат да, мен алдыма койгон максаттарыма келсем, менде ушундай чоң бизнес жасагым келип атса, бул жерде причем мен ата-энем бар, менин балалыгымдын кандай чечеси бар дешет. Анткени биздин жашообуздун негизги фундаменти бул биздин бала чагыбыз жана ата-энебиздин бизге жасаган мамилебиз болот экен. Ал эми ошол нерсенин бардыгы, маалыматтардын бардыгы биз ойлойбуз, унутуп калганбыз, ой мен эсимде жок дей беребиз. Бирок биздин жана кванттык поледе бардыгы сакталып калгандыктан
Биз сөзсүз түрдө ошол кванттык поленин негизинде ошол жактагы программаларды өзгөрткөнгө аракет кылсак, биздин азыркы жашообузду өзгөрткөнгө болот экен. Анда ошол кичинекей чагыбызда калып калган, айтканда баягы эстелип жазылып калган маалыматтардын баардыгы азыркы жашап жаткан же болбосо азыркы жашка өзүнүн таасирин тийгизет турбайбы? Аны өзгөртсө болот экен да анда. Болот экен өзгөртсө. Эми Кыргызстанда бул кванттык психология качандан баштап тарай баштады? Эми адамдар дагы кичине көбүрөөк маалымат ала баштады көрүнөт. Түшүнүгү бар болуп баштадыбы? Кванттык психология негизинен айтканда бул мурунтан эле келген илим. Бирок Америка, Европа, Россияларда жүргөн. Бирок Кыргызстанга мен 2021 жылы Академия мастер-разборов деп Россиядан Академия кванттык психология боюнча ошол илимдердин окуусун окуп келдим. Ошондон анан бул жака келип, кванттык психология деген ушундай экен, илимдер ушундай экен деп, мына 2021 жылдын сентябрь айынан баштап мен Кыргызстанга таратып баштадым да. Азыркы убакта кванттык психологдор Кыргызстанда Кудайга шүгүр элге жардамын тийгизип, пайдасын тийгизип келатышат. Көрсө биз ошол кванттык полебиздин жардамы менен эле жашообузду өзгөртсөк болот экен. Көпчүлүк айтышат да, мен кванттык полем аркылуу кантип өзгөртөм депчи. Ал биздин өзүбүздүн эле сезимдерибиз аркылуу өзгөртсөк болот экен. Эми сизге өзүңүзгө жеке суроо берейин. Сиз эмне үчүн бул кванттык психологияга кайрылдыңыз? Кантип, эмне себепчи болду? Бул абдан сонун суроо. Чындыгында мен өзү негизи психологияга 2018 жылдан бери эле кызыгып келем. Негизи эле психологиягачы. Психология менен жашоону өзгөртсө болот экен, ой жүгүртүү менен жашоону өзгөртсө болот экен деп ушунчалык кызыгып, ар түрдүү психологиялык терең проработкаларды деп коет, установкаларды деп коюшат, ошолорду жасап келгемин. Анан 2021 жылы менин жашоомдо аябай чоң өзгөрүү болду. Өзүмдүн жакын адамым, атам бул жашоодон өтүп кеткенде, ушунчалык адам биз эмне кылабыз, жакындарыбыз өтүп кеткенде көбүнчө стресске түшүп кетебиз да. Ошол убакта Кудайым бизге берген көйгөйгө кайра эле жардамды кошо берет экен. Ошол убакта өзүмөн өзүм оң келип калып эле, мен дагы ар түрдүү психологиялык курстарда изденип окуп жүрчүмүн. Ушул академияга түшүп келип калдым. Анан ошол жака барганда, анан биздин жакындарыбыздын бул жашоодо өтүп кеткендери, бул биз ойлогонбузда, мен атам рак болуп өтүп кеткендиктен, мен өзүмдү күнөөлүү сезип, атама жардам бере албай калдым. Атам өтүп кеткенден кийин атамды жакшы сыйлай албай калдым, чай бере албай калдым. Биз ушундайбыз да. Күнөөлүү сезе беребиз өзүбүздүчү. Ошентип жүргөн моментте ошол психологияга келип калып, анан кийин ошондо түшүндүм да. И ошентип жүргөн моментте, өзүм страдать этип да, кыйналып жүргөн моментте, биз өзүбүздүн энергиябызга көңүл бурбайт экенбиз. Биз канчалык өзүбүздү күнөөлөп, өтүп кеткен адамдардын аркасынан өзүбүздү жабыркаганда, стресс болгондо, биздин энергиябыз дагы минуска кетет экен дагы, биздин жашообузда ар тараптан, ден соолуктан, финансыдан, жумуштан арка кетип калат экенбиз. Мен ошону түшүндүм, анткени мен өзүмдүн жашоомдо дагы ошол моментте ар жактан минустарга түшүп кеттим. И анан өзүм менен иштеп, кванттык полемдин жардамы менен, мен уже атам өтүп кетти да. Атама болгон күнөөлүү сезимдерим бар, баардык сезимдерим менен иштеп баштагандан кийин, Кудайга шүгүр, меники ар тараптан, ден соолуктан, финансыдан, өзүмдүн үй бүлөмдөгү мамилем, бул жерде ошо менин дагы бир айта турган нерсем, менин үй бүлөмдөгү мамилем дагы мен үчүн аябай чоң мааниге болчу да. Себеби дегенде биз адам баласы эмне кылат экенбиз? Адам баласы акча десек, акчаны максат койсок, акчаны эле кечке ойлоно берет экенбиз дагы, энергиябыздын баардыгын акчага кетип калат экенбиз дагы. Ден соолук, мамиле, жумуш аксап калат экен. Анан оюбуз эле акча, жумушка мойнунан байлаган иттей бара беребиз. Үйүңө барсаң күйөөң ызы чуу, ден соолугуң кетип калганда минускачы. Ошондуктан биз максат койгондо биз бир эле акча же бир эле мамиле, бир эле ден соолук дебестен, төрт тарапты бирдей алып кеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Ошондуктан мен азыр өзүмдүн окуучуларыма дайыма айтам, максатты бир гана акча дебегиле. Дайыма бир моментте үйдө отурам, балдарымды карап атам, шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирок ошол эле моментте биз өнүккөнгө дагы аракет кылышыбыз керек экен да. Карап көрсөк, ар бир эле адамдын бир көйгөйү бар болуш керек.
мисалы айтканда айрыкча айымдарыбыздын ошол билбейм алар дагы эсинде жок болуш керек ошол кванттык полясында кичинекей чагында эмне болгону, бирок азыркы жашоосу маанилүүрөөк болуп жатпайбы? Анан көйгөйлөрү чындыгында эле абдан көп, же өзүңүз айткандай же жумушу, же финансы, же үй бүлөсү, же ата энеси, же дагы жана башка нерселер тууралуу. Ал эми сизге кайрылгандардын көпчүлүгү окуу үчүн кайрылышабы, же өзүнүн жашоосун өзгөртүү үчүн кайрылышабы? Көпчүлүгү жашоосун өзгөртүү үчүн кайрылат. Мен кванттык психолог чыгарбайм. Анткени мисалы врачтар деле врач чыгарбайт. Врач болуш үчүн жогорку окуу жайына барып окуш керек, туурабы? Ошол сыяктуу эле мен адамдардын жеке турмушун өзгөрткөнгө жардам берем да. Алар көбүнчө өздөрүнүн алар келгенде эле бизге курска келгенде эле биз айтабыз. Сиз жашооңузду бир гана акчадан эмес, бир гана ден соолук эмес, ар тараптан өзгөрткөнгө ниет кылыңыз, тилек кылыңыз деп. Анан бизге келген адамдарды биз эмне кылабыз? Бизде көбүнчө адамдар ушундай курстарга келишкенде, көрөйүнчү, барып көрөйүнчү, эмне болор экен деп келишет да. Ошол убакта биз жана кванттык поле деп атпайбызбы? Бул кванттык поле физикалык кубулуштарды болуп атпайбы? Ал моментте бизде энергия постоянно, как волна идет да, волна кетет. Көрөйүнчү десек, көрөйүнчү деген волна кетет дагы. Ал адам курска келип, көрүп эле кайра кетип калат. Ошондуктан биз айтабыз, сиз курска келдиңизби? Мен ушул курстан ушундай сонун результаттарды алайын, чоң билимдерге ээ болоюн, алдымдагы максаттарга жетейин деп келиңиз деп, алардын ниетин ошол максатка, результатка койгонго аракет кылабыз. Анан жетишет результаттарга. Мисалы бир айым келди дейлик, өзүнчө бир көйгөй менен. Сиздер аны кантип кванттык полясын карап чыгасыздар? Мисалы анын бала чагында эмне болгонун кантип билесиздер? Сонун чындыгында көпчүлүк айтат да, мен ызатканга барсам эле курсуна, ызаткан менин полемди ачып туруп эле, мындай алып туруп эле, тазалап туруп эле, анан мени жөнөтөт деп ойлошот да. На самом деле кванттык поледе ар бир адам өзүнө өзү гана жардам берет. Ар бир адам максатты койгондо өзүнө өзү гана өзү үчүн коет, өзү үчүн алдыга жылат. Ошондуктан мен айтам аларга, бизде практикалар бар, курстар бар да. Аларда адам өзүнүн сезимдери менен иштеп атып эле, ошо мен берген практиканы аткарып атып эле алдыга жылып кетет. Эми кванттык поле десе эле биз эле ойлойбуз да, мен өзүм дагы ушул жерден бир нерсени айткым келет да. Кванттык поле биз азыр разбор жасайбыз, поле создать түзөбүз деп мен Москвага барганда, обучениеге барганда айтып калыштан. Мен ойлоптум да, бир торду жайып, анан ошонун үчүн адамдарды чыгарып, анан бир нерсе кылат окшойт десем, көрсө, кванттык поле деген бул биздин сезимдердин эле талаасы экен. Ар бир адамдын сезимдеринин талаасы болот экен. Мисалы мен алдыма бир чоң максат койдум да, бир бизнести өнүктүрөйүн дедим. Ал менин кванттык полемдеги уже менин оюп, менин кванттык полеме кетти маалымат да. Бизнесимди өнүктүрүшүм керек. Бирок ага тоскоолдук болгон блоктор бар менде да. Мен мисалы көзүмдү жумуп алып практика жасап атам. Практика, проработка деп коюшат, бизде практика деп айтылат. Анан ошол максатка мени жеткирбей турган блоктор менен иштесем эле, мисалы ага жеткирбей турган менде ал максатым менин эмнем, ал менин жумушум да. Какой-то бир жумушту кылабыз биз. Мисалы мен кичинекей кезимде бир жумушту кылган болсом, менин атам же апам мага азаматсың кызым, молодец, сонун, давай жаса, сенде баары жакшы болот десе, мен өзүмө эмне ишенич пайда болот да. Мен ошону жашоомдо оңой эле жасап кете берем. Анан эгерде мен кичинекей балалык кезимде да, жок, сен муну туура эмес жасап коюпсуң. Келесо, сен колуңдан келбейт, же сен бугалың жетпейт, сен кичинекейсиң, же сен кызсың, бул кыйын деген болсо да, сен дагы эле кичинекейсиң, колуңан келе элек, чоңой элексиң деген ушундай бир немелер болсо, анда менде өзүмө болгон ишенич, өзүмдү аркага тартуу болот дагы. Алдыма чоңойгондо азыркы жашоомдо деле максатымды коюп жылайын десем деле жыла албайм. Анткени менде кичинекей кезимен колумдан келбейт деген блок болуп калгандагы, анан аркага тартып берем да, өзүмө болгон ишенич болбойт. Дагы бир жолу, эгерде мен ата-энеме мисалы бир нерсени максатка мен ушундай бизнес жасайын деп атам дегенде мени колдобой да коюшу мүмкүн да, туурабы? Ошону мисалы мен кичинекей кезимде дагы бир нерсени жасаганда ата-энем мени колдобой койсо дагы мен алдыга жыла албайт экенмин. Ушундай балалыктан келген көптөгөн блоктор бизди кармайт экен азыркы жашообузда. Эми мисал эле айтып кетсеңиз, канча өзүңүз айтып калдыңыз, мына ошо кичинекей чагыбызда ата-энелер колдобогондуктан азыркы күндө дагы өзүбүзгө ишеничибиз аз депчи. Мына ошондой эле ситуация болгон болсо,
бир адамда, ал эмнеден баштайт? Ал ойлонуудан баштайбы же эмнеден башташ керек? Мына ушундай эле мисал катары алсак. Да. Мисалы мен өзүм жөнүндө эле айтайын да. Мисалы мен өзүм бизнесимди өнүктүрөйүн дедим да. Биз эми көбүнчө бизнес, үй бүлөдөгү мамиле да. Же мамиле, давайте мамиле жөнүндө айтайын, кечке бизнесте келбей. Мисалы менин үй бүлөдөгү мамилем. Мен мамилемди үй бүлөдө жолдошум менен кандай түзүшүм керек? Айттым го, мен психологияга келгенде жолдошум менен мамилем жакшы эмес болчу. То есть экөөбүздүн ортобузда мындай түшүнбөстүктөр көп болчу да. Анан сиздер айткандай мен эмнеден башташым керек, эмнеден иштешим керек деп изденип баштаганда биздин балалыктагы ата энебиздин бизге жасаган мамилеси кайра эле бизге чөйрөдөн бизге болгон мамиле болот экен да. Мага ата энем кандай мамиле жасаса, мен ошол эле мамилени жолдошумдан алат экенмин. Мисалы, мен бир жака жумуштар менен чыкканда да, жолдошум мисалы мени колдой албаган болсо, демек бул менин балалыктан келген программам. Жолдошум мени колдой албаса, демек бул апам мени колдой албаган. Атам мени колдой албаган. Мисалы, ошондой бир практика жасадым мен өзүм жашоомдочу. Ушунчалык мени колдобойсуң, жолдошума, биз көпчүлүк аялдар биз нерсени максатты коебуз, анан колдошпойт жолдоштор. Айтышат, мени түшүнбөйт, мени колдобойт, мага акча бербейт дей беришет да. Ошолор ойлонуп көрүш керек да, мени бала чагымда мен ата энем колдоду беле, мен ата энем түшүндү беле депчи. Эгерде биз бул жерде күйөөбүз менен иштебестен эле, өзүбүздүн ата энебиз менен эле, анткени ата энебиз бизди колдобой койгондо биз ата энебизге таарынып, капа болуп калганбыз да, ошол моментте блоктоп койгонбуз да. Өзүбүзгө болгон келе жаткан энергияны тосуп койгонбуз. Ал маалымат тиги капачылыгыбыз, ата энебизге болгон капачылык биздин кванттык полюдө калып калган, мындайча айтканда блок болуп калып калган. И ушундай колдогонго келгенде эле жолдошубуз бизге ошол нерсени көрсөтө берет. Биздин бул жакта кванттык полюдөгү маалымат деле жолдошубуз. Сени атаң колдогон эмес, сени апаң колдогон эмес, сени мен да колдой албайм дей берет. Эми ошол блокту кантип ачканга мүмкүнчүлүк бар? Ал блокту ачканга, мисалы айттым, апага, атага болгон капачылык бул блок болуп калды да. Эгерде биз апабызга болгон капачылык деле жолдошубуз эмес, жолдошубузга бул жерде вообще тиешеси жок да, жолдошубуздун эч кандай тиешеси жок. Болгону апабыз менен атабызга ошол моменттеги, мисалы, биз бир жумушту жасайын дегенде, же бир жака кыздар менен ойноп чыгам дегенде, бизде ата энебиз эмне кылган? Подружкаларыбыз менен да, мисалы, мектепте бир жумушту жасайбыз дегенде, ата энебиз бизди сен кечке чейин жүрөсүң, кечке чейин жүрүп аласың, мектепте жүрөсүң, же мындай биздин безопасность, бизден коркот да, кечке кыздар талаада жүргөнүнчү, колдобойт да, анан бизде эмне кылат? Кой бербейт, урушат да. Ошол моментте биз ата энебизге капа болуп калабыз. Силер мени колдобой, мен ушундай кыздарымдын арасынан кем болуп калдым дейт дагы, анан капа болуп калат. Капачылык пайда болду. Ошол эле капачылык жолдошубузга бизге көрсөтүп атпайбы? Биз эгерде ошол капачылыкты апабыз менен эле иштей турган болсок, капачылыкты апабызга болгон капачылыкты алсак эле болду, жолдошубуз бизге ал нерсени көрсөтпөйт. Мисалычы, биз азыр кичинекей чагыбызда өзүңүз айтып калбадыңызбы, кээ бир нерселер эми эсибизде жок да. Мисалы, ал капачылык деле эсибизде жок. Мисалычы, апабыз менен атабыз менен азыр мамилебиз укмуш сонун, ушунчалык ысык. Анан ал таарынычты эсибизге келбесе, аны кантип эстеп, аны кантип блокту жоюп, кантип таарынычты кетиребиз? Да, көпчүлүк ушинтишет да, мен апама такыр капа эмесмин, атама капа эмесмин, алар мени сонун кылып чоңойтушкан, менин эч кандай капачылыгым жок дешет. Бирок практикага кирип, биз ал жакта атайын практика жасатып, именно сезимдер, кванттык поле бул болгон адамдардын сезимдеринин талаасы болот атпайбы? Именно практикага киргенде эле инсайт деп коет азыр. Психологияда инсайт деген сөздү билебиз, а? Бизге келген, дароо келген ой, сезимдер да. Биз кванттык полеге кирип эле жанагынтип дем алып, практикага киргенде эле кылт этип эле оюбузга бир нерсе түшөт. Капачылык эсибизге келип кетет. Мисалы, мага апам мороженое алып бербей койгондо мен ушунчалык капа болгом, ушунчалык жегим келген, ошого капа болгом деген сыяктуу эле ушундай капачылыктар өздөрү эле келет бизге. Биз аны барып бизде кванттык полебизге кирип, прям специалисттин кереги жок бул жерде. Ар ким өзүнүн эле
максатын алдыга коет. Анан иштеп баштаганда эле максатты тиги максат элестетип баштаганда эле өзүнүн өзү эле бизге маалыматтар келе берет да, сезимдер. Сиздерге барганда ошондо атайын көнүгүүлөр бар турбайбы? Көнүгүүлөрдүн аркасы менен ошолор эске түшөт турбайбы анда? Анда сөзсүз түрдө практика жүзүндө барыш керек экен. Практикадан анан көрөт экенсиңер. Ооба, сиз дегенде. Мен дагы суроо берип атам, телекөрүүчүлөрдө да мындай суроолор абдан көп болуш керек, Ооба. Ошондуктан сизге барыш үчүн эми кайсы жакка кайрылабыз? Бизге келиш үчүн биздин Instagram бар, Заткан мастер Разборов деген. Ал жакта биздин менеджерлерибиз постоянно жардам берип турушат. Биздин YouTube каналыбыз бар, TikTok каналыбыз бар, Заткан Жусупова деген YouTube'дан каналым бар, Заткан мастер TikTok'то бар, жана биздин Telegram каналдарыбыз бар. Биз ар тараптан менин продюсерим Кундуз Таштанова бизди ар булактан тапканга болот да. Ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы убакта бизде 7000ден ашуун адамга биз жардам бере алдык. Кыргыз элинде көптөгөн адамдар өздөрү менен иштешип, жана антип блогторун таап, өзүнөн өзү эле ойлогон максат эле өзүнө келип эле. Биз ойлойбуз да, мен 24 саат иштесем, 7 саат күнүнө, жумасына 7 күн бою тынбай иштесем, анан мен ийгиликке жетишем деп ойлошот да. А бирок биздин ийгиликтерибиз биздин именно кванттык полебизде, биздин сезимде, биздин жан дүйнөбүздө экенин билбейт экенбиз да. Анткени биздин азыркы курсубуз жүрүп жатат, жашоо өзөгү деген. Ал ошол жакта өздөрүнүн эле ата-энесине болгон капачылыктар, ата-энесине болгон ыраазычылыктарын айтып, ата-энесине болгон күнөөлүү сезимдерин да, жашоодо бизде көптөгөн жашоодо сезимдерибиз бар да. Ошонун баары менен блог, ошонун баары эле блог да, күнөөлүү сезим. Ушунун аркасы менен бир суроо жаралат экен. Сиз Кыргызстанда канчалаган ошо өзүңүз айткандай адамдарга, айымдарга жардам бердиңиз, жардам берип келе жатасыз, алардын ийгиликтүү болуусуна, Көбүн эсе кайсыл көйгөй менен кайрылышат экен? Көбүн эсе кыргызстандыктар. Кыргызстандын аялдары көпчүлүгү эле көпчүлүгү мамиле менен кайрылышат. Биз ойлойбуз акча депчи да, акча деп. Азыркы убакта адамдар акчаны ушунчалык биз көбүбүз эле эмне деп атабыз азыр? Акча деп эле мындайча айтканда фокусубуздун, энергиянын баарын акчага кетип салып атпайбызбы? Социалдык максаттарды коюп алып эле, тиги машина алды мен алам, бул машина алды мен алам, тиги үй алды мен алам, тиги чоң үй салды деп атып эле, акчанын аркасынан хаос болуп кетип эле, энергиябызды мамилеге, балдарды тарбиялоого, жолдошубуз менен болгон мамилеге бербей коюп атабыз. Ден соолукка бербей койгондуктан азыр көпчүлүгү жан дүйнөсүнүн тынчтыгын издеген адамдар. Анткени биздин жан дүйнөбүздүн тынчтыгы, биздин ички дүйнөбүздөгү жашоо бул биздин сырткы дүйнөбүзгө өзү эле көрүнүп турат экен да. Мисалы менин жан дүйнөмдө аябай капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим болуп, балалыктан келген менин аябай көптөгөн блокторум болсо, мен жашоомдо дагы толтура блоктор менен болбойт, бул болбойт, тиги болбойт деп дайыма элге нааразы болуп, наалып, негатив болуп жашай берет экенмин. А эгерде мен жан дүйнөм менен иштеп, бул жактагы биздин окуучулар ушундай да, алар болгону жан дүйнөсүндөгү капачылыктар менен, жана балалыктан келген капачылыктар менен, ошол жактан келген күнөөлүү сезим, ошол жактан келген баардык чыкпай калган эмоциялар бар да. Бизде кичинекейибизден эмне кылган? Ыйлаба, сүйлөбө, баспа, отурба, турба деп катуу да, кыз киши мынтпеш керек деп атып эле алар туура бизге тарбия беришкен. Биз ата-энебизди күнөөлөбөйбүз, бирок ата-энебиз бизге тарбия бергенди биз кандай кабыл алганбыз? Биз капачылык аркылуу кабыл алганбыз дагы, анан капа болуп калганбыз. Мени мага уруксат берген эмес, мени ыйлаткан эмес деп эмоцияны сыртка чыгарбагандыктан эле биз баарын ичине алып, ичибизге алып кирип кеткендиктен энергиянын баардыгын биз ички дүйнөбүзгө жумшап салып эле анан сырткы дүйнөбүздөгү ийгиликтерибиз аксайт экен. Ошондуктан эгерде өзүбүз менен иштеп ийгиликке жетишебиз деген болсок, анда биринчи кезекте жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек экен. Анан биздин азыркы реалдуу жашообуз өзүнөн өзү эле жаркырап ачылып чыгат экен. Ичибиздеги сезимдерибизди ойготуп, сезимдерибиз менен сүйлөшүп, алар менен таанышып, жан дүйнөбүздөгү туйгу менен таанышышыбыз керек экен да, эмне болуп жаткандыгын, өзүбүз тышкы келбетибиз, тышкы жашоо менен алектене эле бербестен, ички жан дүйнөбүз менен дагы алектенишибиз керек экен анда. Ооба, биз сырткы дүйнөдөгү ийгиликти ички дүйнөдөн башташыбыз керек. Сонун сөз экен.
Биз сөзсүз түрдө айрыкча кыргызстандыктарга, анын ичинде айымдарга кайрылат элек, эгерде сиз дагы жашооңузду мүмкүн бир башка багытты каалап турсаңыз, жашооңузду мына ошол багытка салууну кааласаңыз, же жашооңузду өзгөртүүнү кааласаңыз, же кайсы тармакты кааласаңыз, сөзсүз түрдө бул кванттык психологияга кайрылып көрүшүңүз керек экен. Сиздин бала чагыңыздагы баардык көйгөй болобу, маселе болобу, жыргал болобу деги эле койчу, бала чагыңыз кандай өткөн болсо, азыркы сиздин турган турбатыңыз, азыркы сиздин жашооңуз ошого көз каранды болуп эсептелинет экен. Бул тууралуу биз бир кененирээк маалымат ала алдык деп айтсам болот. Кванттык психология боюнча дагы көптөгөн маалыматты эгерде дагы да болсо алам десеңиздер, анда Изаткан эженин дагы Instagram баракчасына каралсаңыз да болот. Изаткан эжесине ыраазычылык билдиребиз. Биздин бир оюбузду башка жака бурдуңуз деп айтсам болот болуш керек. Биздин көрөрмандарыбыз да сизге ыраазычылык билдирип жатат болуш керек. Ишиңизге келек, мына ошол кыргызстандык айымдардын жашоосунун жакшы нукка өзгөрүшүнө өбөлгө болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Сизге эркин микрофон сунайын. Маегибиздин соңунда мүмкүн өзүңүздүн жакшы кептериңиз бар, мүмкүн сунушуңуз бар, мүмкүн каалооңуз бар, айтып өтсөңүз болот. Да, мен жалпы эле кыргыз элиме, айрыкча кыргыздын айымдарына ушунчалык жан дүйнөмдөн чыккан сөзүмдү айтмакмын. Айымдар, сиздер биринчиден өзүңүздөрдү сүйгөндү жана өзүңүздөр менен иштегенди, баардык нерсе жашообуздагы баардык биздин жашообуздагы максаттарыбыз, жашообуздагы рахаттарыбыздын баардыгы биздин жан дүйнөбүздөн чыкканын, ушул жакта нур болсо, ал сыртка чыккан, ал жакта эмне болсо баардыгы биздин жан дүйнөбүздө экен. Ошондуктан сиздер кванттык психология болобу, башка илимдер болобу, бирок кванттык психология ушунчалык кызыктуу болгондуктан келип, окуп, өзүңүздөр менен иштеп, жан дүйнөңүздөрдү эң жакшы, эң жогорку деңгээлге алып чыгыңыздар. Анткени биздин бүгүнкү жашообуз, апалардын бүгүнкү жашоосу, аталардын бүгүнкү жашоосу, бул биздин балдарыбыздын эртеңки келечеги. Мен бүгүн кандай жашасам, эртең балам мени көрөт дагы ошондой жашайт. Бул кванттык поле, менин полем, баламдын дагы полесине өтөт. Ошондуктан биздин бүгүнкү жашообуз балдарыбыздын эртеңки келечегин көрсөткөнгө эң сонун жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, чоң жол ачып бериңиздер демекчимин. Кванттык поле бир гана ата эне эмес, ата тегибизден бери келе жаткан турбайбы анда, Ошонун баардыгы биздин жашообузга таасирин тийгизет экен да анда, Бир гана мен ата эне деп ойлосом, анда чоң ата, чоң апа, баягы ата бабаларыбыз деп айтсам дагы болот окшойт, анда. Кванттык поленин чындыгында бул жерде изилдеп отурсак аябай терең билим бул. Анткени бизде кыргыздарда илгертеден бекеринен жети ата деген эмес. Орустар бекеринен семья деген эмес. Семья деген бул жети жолу мен, 7 раз я. Бул менин жашоомдун, жети тегимдин жашоосу менин жашоома тийгизген таасирлери. Менин жашоомду ар бир адам, мен деген бул эмне? Ар бир адамда мен бар. Ар бир адамдын 95% жашоосун именно ошол тектен келе жаткан кванттык поле деген маалыматтар башкарат экен. Ошондуктан биз кванттык полеге аябай кызыгышыбыз керек. Сонун. Изаткан Жусупова болду бизде. Таңкы лайв көрсөтүүбүздүн ушунчалык сүйлөө мейманы, кванттык психолог азыркы учурда бардык айымдарга өзүнүн жашоосун өзгөрткөнгө жардам берип келе жатат. Сиздер да кайрылсаңыздар болот. Биз болсо ушундай сонун эле маанайда көрсөтүүбүздү уланталык. Сиздер да алыстабаңыздар бизден.